Армысыздарбы, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр. Биздин кезектеги темабыз күчөтмө мааниге ээ болгон зат атоуштар. Орус тилинде ый мүчөсү менен аяктаган кээ бир сөздөрдү, булар эсептелүү эле сөздөр, ц мүчөсүн кошуу менен же болбосо ц мүчөсүндө айландыруу менен, алмаштыруу менен башка маани келип чыгат. Мисалы үчүн, он мудрый, ал данышман, он мудрес, ал данышман. Кыргыз тилинде которулганда бирдей мааниге эмес. Бирдей болгону менен мааниси экөөнүкү эки башка. Мисалы үчүн, он мудрый деп айта турган болсок, ал данышман, он мудрес, ал данышман болуп экөө теңи бир котормого ээ болот. Бирок экөө эки башка. Он мудрый десек, бул кээде эле данышмандуулук кылып койгон адам. Он мудрес десеңиз, ал ар дайым данышман, мындайча айтканда данышмандуулук сапат анын табиятында бар экенин түшүндүрөт. Мисал үчүн, глупый акмак, глупес акмак. Бул глупес менен ц мүчөсүн коюп айтканда, мунун табиятында бар экенин, чындап эле акмак экенин билдирет. Наглый бетпак, наглес чындап эле бетпак, өтө бетпак деген маанилерди билдирет. Храбрый эр жүрөк, храбрес эр жүрөк. Бирок бул сапат анын табиятында бар экенин түшүндүрөт. Подлый бетпак, подлес бетпак, метаан деген маанилерди берет. Хитрый ку, хитрес ку. Бирок хитрый менен хитрестин айырмасы, хитрес ар дайым ку мунун табиятында бар экенин билдирет.